Кыш мезгилинде суук болуп, жол көк муз болгондуктан башка мезгилдерге салыштырмалуу жыгылып, колу бутун сындырып алган адамдар көп кездешет. Бүгүн биз сиздерге дал ушундай учур катталганда биринчи жардамды кандай көрсөтүү керектиги тууралуу 35 жылдык иш тажрыйбасына ээ сынык жараат дарыгери Абдусаттар Кадыровдун кеңештерин сунабыз. Алгач адам жыгылганда кайсыл органдарына коркунуч жаралуусу мүмкүн экендигин билип алалы. Кыштын күнүндө кар жаап тайгалак болгонун себебинен биздин жарандарыбыз тайгаланып сынып көп кайрылышат. Сөзсүз көбөйөт бет таптардын саны. Ошондо көпчүлүгүндө көбүнчө ошо билектен жогору сынат, таянып калып туруп сынат, кызыл ашыктан сынат, чырчып отуруп калып чычаңдан сынып калат. Ошондо көп кайрылышат бизге. Айрыкча быйыл көп кайрылып атат. Себеби кар улуу, тайгалак көп. Жогоруда айтылган жагдайлар орун алган кезде эң биринчи тез жардамга кайрылып, алар келгенге чейин жабыркаган инсандын сынган жерин байкап, катуу жана түз буюмдуу кез келген оролуучу каражаттын жардамында байлап туруу керек. Эгер андай буюм табылбаса, жыгылган инсанды көп кыймылга салбай туруу абзел. Мындан сырткары адистер мындай учур болгондо дүрбүлөңгө алдырбоо керек деген бүгүнкү күндө сынган органдарды дарылоо жакшы жолго коюлганын белгилешет. Рентген кызматы ордуна коюлган, келишим менен рентген кылып туруп, эң керектүү нерсени биринчи жардамды көрсөтөбүз. Биринчи жардамда рентгенден кийин кыш айып калган болсо, жылышып кеткен болсо түздөп салып гипске салабыз. Чычаң сынып кыш айып калган болсо, анда операцияга жаткырабыз. Кызыл ашык сынганда да рентген кылып туруп, эси бирок жылышып кетип, чыгып деле калат муундан, кызыл ашык муундан. Анда операцияга жаткырабыз. Жылышпаса гипс салып кетиребиз. Көбүнчө ошолар бар да. Отуруп калганда бели сынгандар бар, нейротравма бөлүмүнө жаткырып, анда жаткырып туруп дарылайт. Сынык жараттардын эки түрү болот. Алар ачык жана жабык болуп бөлүнөт. Сынган сөөктүн тушунда бир аз жогору же ылдый териси айрылып кетсе ачык, айланасындагы тыкандар жабыркабаса жабык сынык деп эсептелет. Эгерде ачык сынык болсо, жарат алган жерди материалдын жардамында жабып, кандын кетүүсүн токтотуп туруу керек. Өзгөчө катуу автокырсык болгон учурда ачык түрү көп кездешерин айткан дарыгер, машина айдаган жарандарга эрежелерди сактап, рулга отурганда куурду байлап жүрүү мындай жараттардын алдын алуусу мүмкүн экендигин эскертет. Сөзсүз биздин жарандар көп маани бербейт атабыз, маани бербейт атабыз. Ошого сөзсүз, мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде сөзсүз аны байлабайт, ременди тагынбай туруп айдабайт. Бизде эми гайден коркуп тагынабыз кээде түшүнгөндөр чындыгында ошо травмадан неме кылып тагынат түшүнгөн кишилер. Аны айтып атпайм, ошону үйрөтүш керек элди. Эл ичинде кокустуктан улам мына ушундай учурлар болгон кезде өз алдынча элдик дарылоо ыкмасын сынап көргөн инсандар да кездешет. Бирок дарыгерлер бул иш аркылуу жабырлануучунун ден соолугуна кооптонууларды жаратуу мүмкүн экенин, ошол себептүү да адистерге кайрылуу абзелдигин эскертет. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.